Кутман күн, мен катталуучуларым, сак саламатта жүрөсүздарбы? Дагы бир туристик локация. Биз азыр көлдүн, Караколдон өткөндөн кийин көлдөн чыгып, Теплоключенко жака баратканда Ак-Суу районунда жүрөбүз. Ошол Ак-Суу районунда бир аз Теплоключенкону көздөй келатканда Бозучук айылынан оңго тоо жака кеткенден кийин эле бир 15-20 мүнөттүн ичинде ошол эки Бозучук деген эс алуу жайына келесиздер. Азыр бүгүнкү күндө октябрда болду. Сентябрда ушул кар жаап салды. Биз бул жылкы карды биринчи жолу көрдүк. Кече лапылдатып аябай сонун кар жаады. Азыр таңдан туруп алып, таң эмес, эми эртең менен туруп алып тартып атканым, кар азыр эрип кетет. Биздин кереметибизди көрсөтөйүн деп атам да, карасаңыздар, бактар ичине күз болуп саргайып калган учур, айрым жерлери баягыдай эле жапжашыл. Анан эми азыр бир аздан кийин күн биякта катуураак тиет, монун баары эрип туруп, могул жерде жашыл чөп калып калат да. Бул эс алуу жайдын, жылуу суу эс алуу жайын азыр баарын көргөзүп берем. Бул жерде боз үйлөр бар. Боз үйдүн бирөөсүндө тамак ичүү жайы бар экен. Анан тети эки кат кылып салып аткан жери муну кышкыга даярдап атышыптыр. Кышында эс алуучу жай кылабыз. Ар бир боз үйлөр берилет экен. Ичинде 4, 6, 2 кишилик да бар экен. Ошонун баарын кылат экен. Анан могу Афрейм деген көрдүңүздөрбү? Ошондой болгон 2 жакшынакай чатырчасы бар экен. Бул чатырчанын ичин азыр чогуу көрөбүз. Ар биринин ичинде 4, 5, 6 адам кенен жашайт экен да. Бир жылуу чатырчакай кылып, чет өлкөдөгүдөй кылып, аябай жакшы кылып жасап коюптур. Мен муну көрсөтүп аткан себебим, буга деле жөн эле, мисалы 5-күнү түштөн кийин чыгып жумуштан, келип ушул тоого келип, жакшы эс алып, жакшы дем алып кетсеңиздер болот. Бул жерде лыжа же башка нерсе жок, бирок ат менен тепсеңиздер болот. Эгерде бул жерге 2-3 күнгө келсеңиздер, ушунун үстүндө 4 саат ары басканда 2 көл бар экен. 2 көлгө чыгып барып эс алып келсеңиздер болот да. Абдан жакшы жер. Жүрүңүздөр, анда боз үйлөрүн, Афреймдин ичин көрөлүк. Менин аркамда жөнөкөй эле экран сыяктуу кылып койгон. Кечинде бул жерге кино көрсөтүшөт экен. Бул жерге эс алган, ар бир боз үйдө эс алган адамдар келип, ушул жерге отуруп, кино көрүп, көрдүңүздөрбү? Багы Сергей Глуховеров деген бар. Ошол биринчи чыгарган. Жайлоодо шампанский аттырып, пиво алып келип, чет элдик конокторго ушундай сервисти кылып берип койсо, коноктор, чет элдиктер, туристтер, аларга бул мындан өткөн байлык жок да. Анан эми азыр мисалы бул көлдүн сезону эмес. Жана орусча айтканда меж сезонье деп коет, 2 сезондун ортосунда. Биз кышка да келе элекпиз. Жайдан да толугу менен чыга элекпиз. Күздүн орто ченинде турабыз да. Ошондо дагы бул жерде 2 коттедж бар экен, Афрейм деп коет экен. Жанагы биз турган коттедж, андан кийин тигил жерде. Ошол жерде дагы жаш балдар, кыздар 4 ошол жерди ээлеп алып жатышыптыр. Могу боз үйлөрүндө кишилер жакындай эле кечти дейт, кайра бир жаңы потокко келип деп атат да. Мен айтайын дегеним, эми мисалы биз көнүп калганбыз да, көл десе көлгө түшүп жайында, кыш десе лыжа тээп, чана тээп түшүп деп. Көп чет элдик адамдар ушундай эле шарттарды түзүп койсо, булар ушуга эле келе беришет. Бул жерде эми эмне бар? Ушул жылуу суу деген эс алуу борборуна келсеңиздер, эми эс алуу жайга келсеңиздер, эмне бар? Бул жерде могул жака бир аз өткөндөн кийин, 1,5 сааттан кийин Казбектин көз жашы деген шаркыратма бар экен. Чоң кооз шаркыратма дейт. Ошол жерге барсаңыздар болот. Андан ары Кокту бойлоп ар жака кетип бара берсеңиздер, жана мен айттым, 2 көл бар. Бирок 2 көлгө барбасаңар деле, силер жакындарыңарды алып алып, карагылычы могул жерде. Жап-жашыл көк шер болуп турбайбы? Ушул жака барып эс алып, отуруп, балдарды, өзүңөрдү жакшы таза аба жуттуруп алып келсеңер болот. Бул жерде
негизинен тыптынч болот да жайлоодо. Азыр сиздерге угулуп аткан бул машинанын үнү угулуп атат. Бул жерде жанагы өлкө боюнча гэстерди салып атпайбы? Гэс салып атышыптыр, ошондон бул жерде машина иштеп атат дейт. Эгерде гэс болбогондо бул жерде чымчыктын гана үнү угулат, жана табият менен бирге болуп жүрө бересиңер да туугандар. Ошондуктан мен дайыма какшап келем. Туризм биздин элди багат. Туризм баардыгынан чоң байлык, эң чоң байлыгыбыз туризм. Ошондуктан табиятты булгабай, таштанды таштабай, маданияттуу болуп өз мекенибизди сүйсөк, сөзсүз түрдө бул өзүнүн натыйжасын накты акчалай түрдө берет. Жөн эле кооздук эмес, накты акчалай түрдө берип үй бүлөңөрдү багат. Достор, мунун ээсинин эми ээлеринин бири деп айтайынчы, Санжар деген жигит азыр Америкада жүрөт. Албетте заманбап ойлогон, өнүккөн жигит. Анан карагыла. Бул жерге кургак таштандылар үчүн для сухих отходов for dry waste деп жазып коюптур. Бош. Эми бул албетте чет элдиктерге, кыргыздар келгенде дагы уят кылбай чет элдиктердин көзүнчө салып коюп тургула, кургак таштандын бул жакка. Бул боз үйлөр деги эле жылуу суу эс алуу жайы түзүлгөнүнө 1 жыл болду. Ошондуктан булар болсо азыр аракет кылып, кышкыга дагы кылып даярдык көрүп жатышат. Бирок келе берсеңиздер болот, себептен 2 коттеджи кышкыга даяр болуп, Афрейм деген коттедждер даяр эле, силер келе берсеңиздер болот. Бирок жайында албетте бул жерде керемет боз үйлөрү, ушундай боз үйлөр бар. Көп боз үйлөр. Боз үйлөрү чакан, кичинекей печкасы менен, жата турган жерлери менен. Бир боз үй бир кишиге канча киши, 3 киши келеби, 4 киши келеби, 2000 сомдон. Кымыз бар учурда 200 сом мош коюшат экен, 2200 сом. Ал эми Афрейм болсо, бул боз үй печкасы менен, жылыткычы менен. Бирок Афреймде болсо көрөлүк, жүрүңүздөр. Афрейм кичине башкачараак, ал аябай жакшы деңгээлде. Чай экөө бар экен. Жакын арада кышка чейин дагы экөөнү куруп бүтөбүз деп жатышат, Кудай буйрса. Анан абдан жакшы заманбап ыңгайлуу кылып салыштыр. Булар тыгаштан темир менен, основасы негизинен темир менен кылып, эс алып отурганга мындай жай кылып, кечинде булар күйүп абдан жакшы абыра кылат экен. Жанагы чет элдиктерде жүргөндөй. Жүрүңүздөр ичине киребиз, достор. İçini kararında. İçi ушундай чакан телевизору бар, спутниковый антеннасы менен. Бул спальнясы 2-ге бөлүнүп экен, же жалпыдагы кылып коюп экен. Тепкич менен чыгып барып, ал жерге 2 же 3 киши, 3 кишини билбейм, 2 киши даана кенен батат. Жылыткычы биз жаттык, кечээ кыш сыяктуу эле болуп кар жаады. Жылыткычы абдан жылуу. Келиңиздер, бул болсо душ, туалети баары жаштыкка, ысык суусу бар, жылуу суусу бар. Ушундай туугандар. Абдан жакшы шарттарды кылып коюптур. Эми бул шарттарга мисалы чет элдиктер дагы, сиздер дагы кенен эс алып келе берсеңиздер болот. Мени кубандырганы, мен көчөтө кечээден бери көрүп атам. Мен бул жайлоодо жаан, анан баарын эске алганы каралат этиги. Кичинекей чатырча бар. Зонтиктери биз конуп калганбыз да. Зонтиктерин да илип коюптур. Эгерде жаан, жамгыр болсо, бияка чыгып ошол чатырды жайып алып чыкканга. Так что жылуусу бүгүнкү күндө жакшы бир туристтик локациялардын бири болуп кала бермекчи. Аны мен кеңеш катары сиздерге сунуштайм. Чындап эле келсеңиздер болот. Өтө ыңгайлуу, өтө жакшы. Кышы бою иштейбиз деп жатат. Чогулуп кетишпейт булар. Келиңиздер.